Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Кызыл Кыя шаарындагы номер 43 мекемесинин жаңы административдик имараты заманбап деңгээлде толугу менен курулуп бүткөрүлүп, бүгүн пайдаланууга тапшырылды. Буга чейин өткөн жылы номер 43 имараттын курулушунун төптө аз эмей болуп өткөн. 9 ай аралыгында имарат пайдубалынан баштап жаңыдан курулуп, жумуш соңуна чыкты. Номер 43 жатак абагынын жаңы имаратынын ачылышына Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы Аскат Эгембердиев, ошондой эле Кызыл Кыя шаарынын мэрі Асылбек Маткалыков катышты. Жаза аткаруу системасынын кызматкерлери эмгектенген имараттын абалы менен таанышып чыгышты. Мекемедеги кызматкерлердин негизги жумуш күнүнүн активдүү бөлүгү ушул имаратта өткөндүктөн, аларга коопсуз, ыңгайлуу жумуш орундарын түзүп берүү негизги талаптардын бири саналат. Муну менен кызматкерлердин жумушунун сапаттуулугу менен жигердүүлүгү көбөйөт деп айтсак болот. Ошондой эле бул мекеме жазаларды аткаруу түзүмүн гана эмес, жалпы эле Баткен областынын инфраструктурасында маанилүү роль ойногон мекеме эсептелет. Мекеме бул жаза аткаруу түзүмүнүн ичинде гана эмес, жалпы эле Баткен регионунун инфраструктурасында маанилүү ролго ээ болгон мекеме. Бул жерде мына бүгүнкү күндө пияз өстүрүлүп, ал бүт республиканын пенсиардык тутумунун мекемелерин керектөөлөрүн канааттандырат. Мындан тышкары Ош шаарындагы номер 25 тергөө изоляторун эт менен камсыз кылат. Мындан тышкары бул жердеги өндүрүш аймагында бүгүнкү бир жылда 100 миңден ашуун чийки кирпич куюлуп чыгат. Анан эми ушундай жакшынакай шарттарды түзүп бергенден кийин биз ойлойбуз, ушундай биз жасаган иш-аракеттер жалпы эле жумушубуздун жигердүүлүгүн мындан артта көтөрөт деп. Жаза аткаруу системасында жүргүзүлгөн реформалар, санариптештирүүнүн жыйынтыктары тууралуу маалыматтар ортого салынды. Айтсак, санариптештирүүнүн алкагында жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын борбордук аппаратына маалымат жана информациялык технологиялар борбору түзүлүп, жалпы мекемелерде 1000ден ашык онлайн режимде иштеп жаткан видео байкоолор бар. Шаар мэрі Асылбек Маткалыков менен бирге жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы Аскат Эгембердиев жаңы мекеменин толук базасы менен таанышты. Бир жылга жетпестен ушу жаңы заманбап имарат болуп, бул 43 мекеменин кызматкерлерине жаңы бир жакшы шарт түзүү максатында өздөрүнүн салымдары, ошондой эле булардын өздөрүнүн республикалык жетекчилик тарабынан салымдар кошулуп, бүгүн мынакей имарат ачылып отурат. Жаза аткаруу боюнча ушул жерде жашаган биздин бир туугандарыбыз бар. Алар коомчулукка кошулуу максатында ушундай жакшы бир шарттарда жашап, элге бир пайдасы тийсин деген максатта иштер болуп атат. Бул жердин кызматкерлери ошо күнү түнү дайыма ушул жерде жакшы бир шартты түзүү максатында ушундай иш-чаралар өткөрүлүп атат. Номер 43 мекеменин башчысы ички кызматтын полковниги Кимсан Эрматовдун белгилешинче, административдик корпус өткөн кылымдын 30-жылдарында курулган. Эскилиги жеткен имаратты куруу демилгеси көтөрүлүп, былтыркы жылда курулуштун башталышына жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы Аскат Эгембердиев катышып, капсула салынган болчу. Жаза аткаруу кызматынын төрагасы, ички кызматтын генерал-майору Эгембердиев Аскат Райымжанович өзү баш болуп келип, капсула салып, өткөн 2021 жылдын майында башталган. Ошол бир жылга жетпеген убакытта өзүңүздөр көрүп турган здание ушу биринчи котлованынан баштап үстүнө чейин жабылып, түзөлүп, оңолуп, азыркы убакыттагы талапка жооп бере турган мекеме курулуп салынды. Жаңы имараттын пайдаланууга берилиши менен андагы кызматкерлер дагы иш бөлмөлөрүнө компьютерлер менен жабдылып берилди. Өлкө аймактарында бул сыяктуу мекемелердин саны 10дон ашык. Жазаларды аткаруу кызматынын системасындагы бир катар көйгөйлөрдү, атап айтканда, түзөтүү мекемелеринин инфраструктурасынын жана материалдык техникалык базасын чыңдоо аракеттери четинен чечилүүдө деп Аскат Эгембердиев маалыматта белгиледи.
Номер 43 жатак абагы 150 орынга ылайыкташкан. Бул жерге жаза мөөнөтүнүн керектүү бөлүгүн өтөп чыккандар жана жүрүм туруму үлгүлүү адамдар жайгаштырылат. Анда соттолгондор чийки кыш өндүрүү менен алектенет. Ошондой эле пияз өстүрүп, өлкө аймагындагы жатак абактарын жана жабык абактарды пияз, эт сыяктуу азыктар менен камсызда беришет. Мекеменин негизги максаты соттолгондорду жумуш менен камсыздандыруу жана адаптациялоо. Жакынкы күндөрү жаңы имаратта 7-8 соттолгондорду жумуш менен камсыз кылуу максатында автоунаа жуучу жана желимдөөчү жай ишке кирүү алдында турат. Алтынай Шебединова, Ислам Аманов, Алтын бешик жаңылыктары.